Assalamu алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көрүүгө абдан кубанычтамын. Дүйнөлүк геосаясий маселелерди карасак, номер 1 маселе бул деген ушул нефть баасы, Ормуз булуңу, Иран менен АКШнын ортосундагы карым катнаштар. Калган маселелер кичине ошол маселенин аркасынан аңдып жаткандай. Дональд Трамп өзүнүн массалык маалымат каражаттарында, аккаунттарда Truth Social деген бар, Инстаграмында жазып чыкты, POTUS деген. Айтат 14-үндө кечөө тарыхый эң сонун келишим жазылат, кол коюлат, бүт сөздөр боюнча жетиштик деп жазат да. Анан Багери болсо ошол Ислам Республика Ирандын өкүлдүү тышкы иштер министрлигинин башчысы айтып атат, эч кандай нерселер коюлбайт, эч кандай чечим кабыл алынган жок деп айтып чыкты. Ошон үчүн АКШ бул деген кое турган документ азырынча чийки даяр эмес, биз деген эчтекени кол койгон жокпуз, биз эчтекеге макулдашкан жокпуз деп койду да. Ошонун аркасы менен анан Дональд Трамп кайра жазып атат, мынакей 15-inde да бүгүн сонун негизи мындай сүйлөшүүлөргө, сонун мындай макулдашууларга жетиштик дейт. Бул тарыхый жетишкендик, АКШ жеңди дейт. Мен жеңдим, мен сонун баарын ушундай жетишкендиктерим болду дейт да, ошол сүйлөшүүлөрдөн Иран менен. Иран тарабы болсо унчукпай айтат, анан 19-да чын эле ошол кол коюу болобу же болбойбу дагы эле күмөн да, дагы эле маалымат толук 100% эмес. Анан Израиль болсо атырылып атат. Израилдин бүт блогерлери, парламент, тышкы иштер министрлиги, башкалары дагы ошо Нетаньяху дагы айта баштады, бул келишим толугу менен Израилдин кызыкчылыктарын жокко чыгарат. Бул деген келишимде эч кандай жеңиш болгон жок. Израилдин кызыкчылыктары, улуттук кызыкчылыктары толугу менен мындай жапа чекти ушул келишим менен деп айтып атышат. Келишимде эмне бар экен толугу менен макулдаша элек, толугу менен текст расмий чыга элек. Бирок кээ бир мындай ал нерсе менен тааныш адамдар, серепчилер айтып атканы боюнча, АКШ бүт ушул 24 миллиард андан да ашык балким акчаларын тоңдурулган банк эсептерде, дүйнөлүк банктарда ошол кайра уруксат берет, ошол акчаларды колдонгонго Иранга. Санкциялардын баарын чечет, чектөө түрүндөгү ядердик программасын уруксат берет. Анан Ормуз булуңун толугу менен бошотушат, бирок Ормуз булуңунда кандайдыр бир ушундай акча төлөмдөр сактала берет. Эми Ирандын ою боюнча ошол Ормуз булуң аркылуу өтүү үчүн ар бир кеме ошо 2 миллиондон 4 миллион долларга чейин төлөш керек. Анан акчанын жарымы же кайсы бир бөлүгү Оман султанатына берилиш керек деген ушундай ниети бар да, ою бар. Анысы болобу болбойбу белгисиз, бирок Израиль айтып атат, эгерде ядердик программаны уруксат берсе, санкцияларды чечсе, Иран тез арада аябай бай чоң өлкө болуп кетет. Анан ошол байыган өлкө бүт дүйнө жүзүнө менен согушту кайра улантат, анткени колунда каражат пайда болот, курал пайда болот деп атат да. Иран тарабынан айтып атышат, ошол Мохаммед Габер Галибаф айтып атат, биз деген ушундай Ирандын кызыкчылыктарын алдыга коебуз, биз жеңебиз. Аяталла эмне десе ошону кылабыз. Биз деген жеңдик ушул согуштан. Биз деген өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды бир да мындай бөлүгүн АКШга бербейбиз деп атышат да. Ошентип анан азыркы маалымат боюнча Иран жеңди деп эсептесек болобу. Толугу менен келишимге келет. Албетте лидерлери өлдү, жөргөмүштөр жүрөт. Акчага го дейм. Ошо лидерлер өлсө дагы дейт, баары бир биз жеңишке жетип атабыз. Баары бир биздин баягы жетишкендиктерибиз зор дейт. Баары бир биз өзүбүздүн максаттарын, коюлган максаттарына жетебиз. Анан эч кандай мындай бир дартка кайткан жокпуз деп айтып жатышат да. Анан албетте билесиңер, өткөн күндөрү тез бири-бирин бомбалап ийишкен, эмне бирдемке болуп кетип, АКШ да баягы тиги учагын жоготуп Тегеранга аткан. Анан Тегерандагы ошол АКШнын базаларына жакынкы чыгыштагы мамлекеттерде, мусулман мамлекеттерине аткан. Андан кийин Израиль да кайра атты, Иран кайра атты Израиль. Анан ушу менен кайра тынчып калышты баары. Нетаньяху айтып чыкты, мен деген ошо Иранга азыр бирди көрсөтөм деп. Трамп чыкты, тиш токтот деп. Нетаньяху макул деди. Анан бүт дүйнө жүзү боюнча маалыматтар тарай баштады. Эмнеге ошондой деп, анткени баары айтып атышкан, Нетаньяху Трампты ойнойт деп. Нетаньяхуну түзмө-түз мындай ой пикири, каалагандары Жаред Кушнер менен ошол Марко Рубио анан Трамптын башын буруп коет дейт. Анан Израиль ошентип АКШ менен башкарат деген сөздөр мурун тарап атышкан. Анан бул жолу болсо бул эмне кандайча Нетаньяхуну тыйып койду. Трамп башкарбай калдыбы Нетаньяху Трампты деп калышты. Трамп өзү да айтып атат, мен өзүм башкарам, мен өзүм кожомун, мен өзүм чечимдерди кылам. Силер деген ошондой сөздөр таратпагыла дегендей сөздөрдү айтып чыкты. Ошондой нефттин баасы заматта түштү, $95 чейин жеткен болчу, азыр $80 түшүп кетти. 5% артка кайтты да ошол баасы, нефттин баасы. Анын аркасы менен алтындын баасы дагы ылдыйла баштады. Бир күн 13 граммы $4445 ушундай доллар болуп жаткан да, биржалардан карасам.
ушундай болуп атат, олку солку баалар негизи турукташтырып атат, анан ошол нефть арзандап атат. Албетте Орусиянын да ушул жерде байкашат, ошо Европа мамлекеттери, Британия, Германия акча жана технология менен жардам берип атса бүгүнкү күнү Украинага, азыр баары байкап атышат, бүт серепчилер айтып атышат, мамлекеттер лидерлери тыңшап карап атышат дейт, ошо Иран менен АКШнын ортосундагы согуш эмне болуп бүтөр экен деп. Эгерде бүтсө, анда АКШ кайра ошо Украина Орусия согушуна кийгилише баштайт. Ошондой кийгилишсе, европалыктар күтүп атат, толугу менен Трамп Европанын тарабына өтүп кетет дейт. Кайра ошо АКШ өзүнүн жоготкон позицияларын, жоготкон орундарын Европа мамлекеттеринин арасындагы саясатында кайра артка ала баштайт дейт. Анан ошондой күтүүлөр болуп жатат да. Ал эми бүгүнкү күнү ошол Орусияда Владимир Путин айтат, биз жеңип атабыз деп айтат сөздөрүндө. Биз алдыга жылып атабыз деп атат, бирок осинтерлердин карталары көрсөтүп атат. Токтоп калды, фронт такыр токтоп калды, үшүп калды, катып калды да. Анан негизи украиналыктарда локалдуу мындай аябай аз аралыкта контр чабуулдар болуп атат, бирок эң негизгиси бүгүнкү күнү Украина Кырымды кадимкидей ушундай катуу кысымга алып жатат, Кырымга согуп атат, бензовоздорду, тамак аштарды алып барып аткан чоң мындай унааларды бүт баарын согуп атат, майда унаалар менен ташып атышат дейт Кырымга бүт ошол тамак аштардын баарын. Орусиянын ичине кирип кырымдыктар 100 литрден алып чыгып атышат дейт, кайра ошол Кырымга кеткенге уруксат берилген да ушундай. Ошондуктан Москванын кээ бир райондорунда дейт бензин сатуу боюнча чектөөлөр пайда болду, 20 литрден ашпаш керек деп. Татарстанда Татнефтен дагы ошо соккулар болду, дрондорду дагы эле согуп атышат, украиндер тынбай ошо Украинанын тарабынан Россияга кирип, ошол эле жанакы мен айтып берген марсианин дронунун жардамы менен бензовоздорду, заводдорду, химиялык заводдорду, НПЗлерди согуп атышат. Анан ошо кээ бир шаарларда дагы Белгород мисалы үчүн аймагында, Курск аймагында ошол жерде лимит болуп баштады. Кайра эле 20 литрден берип атышат бир кишиге. Бензин жетишпей жатат. Негизи алыскы НПЗлерге, анын ичинен бизге Кыргызстанга нефть берип аткан НПЗлерге сога элек. Украина бирок ким билет да, дагы соккон атабы деп ойлойм да. Ошон үчүн бизге да ойлонуш керек, кандай кылыш керек, ошол абалдан чыгыш амалдарын таап коюш керек да алдын ала. Бизде өзүбүздө да сонун жаңылыктар болуп атат. Ушул чоң бир нече мегаваттык ушундай күн панелдерин 1700 мегаваттка чейин жеткиребиз деген пландар бар. Күн панелдери ачылды бизде. Жашыл энергетика, күндүзгү электр энергиянын коротууну ушулар камсыздай алат эле. Ушул күн батареялар. Түнкүсүн болсо биз глестерин суудан иштетет элек. Жана ошол сууну төгкөндө кошуналарга же өзүбүздүн айыл чарбачылыкка колдонгондо чоң көз карандылык пайда азайып калат эле да, ошо айыл чарбада да, энергетикада да суунун көлөмүнүн. Ушул нерсе абдан туура деп эсептейм. Ушундай нерсеге көчүш керек. Жалпыстан ошол маалыматтар ошондой. Азыр дагы G7 деген 7 эң күчтүү чоң мамлекеттин ушундай жыйналышы болуп жатат. Ошол жыйналышка Трампты күтүп атышат, эртең мисалы үчүн Трамп келип эмне дер экен деп. Ошол Трамп мен деген жеңиш менен келем, мен деген кандайдыр келишимди бүттүм, согушту аяктадым жеңиш менен, ошол чоң жеңиш менен ошол жакка барам деген сөздөрү да талкууга алынып атат да. Жаңылыктар кыскасы ошондой, өтө деле таң калыштуу же чоң мындай ири окуялар болуп кеткен жок. Калган дүйнөдө ошондой эле, Суданда аябай жаман болуп атат, баягыдай эле согуш, ачкачылык уланып жатат. Газада ички Израиль атакалары, чабуулдары Хамаска дагы эле уланып атат. Жакында эле ошо кечеки күнү Хамастын бир ушундай ишмеринин снайпердик атуу менен башына атып салышты да израилдиктер. Бул жолу булар атайын роботту колдонушуптур, дронду колдонушуптур. Снайпердик мылтык менен ошол дрон илинип туруп асмандан. Кээ бирлер айтып атат, бул ит дрон деп бир жерге жашынып туруп ошо атыптыр дагы. Израилдик өкмөт айтып атат, дрондун жардамы менен кылдык дейт. Снайпердик дрондун жардамы менен. Бирок дрондун түрүн айта элек да, кийин белгилүү болуп калат окшойт. Ошондой болуп атат Газада. Колумбияда президент алмашып атат. Президенттин баягы партиясы утулуп, башка партия утуп, мындай оңчул партия. Президент аларга урматтуу Хайль Гитлер деп жазып коюптур Твиттерде. Бул дүйнө жүзү Израилдин тышкы иштер министрлиги Бириккен Улуттар уюмундагы өкүлчүлүгү заматта айтты, бул деген абдан туура эмес иш кылдыңар деп. Тиги болсо ошентип какшытып атат да. Анын конкуренти өзү солчул, конкуренти оңчул. Конкуренти мисалы үчүн эркин базар жасайбыз, эркин бизнес жасайбыз, бүт өлкөлөр менен иштешебиз дейт. Тиги солчул болсо, жок биз деген дүйнөлүк ушундай коммунизм, социализм курабыз деген адам да. Анан ошон үчүн оңчулду Гитлер деген имишти, бирок унутуп атат ошол Колумбиянын президенти. Гитлер өзү социалист болчу да. Бүт бар социалисттер дүйнө жүзүндөгү Гитлерди жек көрүшөт, бирок Гитлер эң биринчи социалист болчу. Ал деген улуттук социалдык партиясы деген НСДАП деген түзгөн да. Социалисттик партия болчу.
ошону унуткан Колумбиянын президенти ушинтип жазганы аябай таң калтырат да. Анан бирок солчулдар дүйнө жүзүндөгү ушинтип жазылат деңизи. Анан дүйнө жүзүндө дагы ушундай чоң кагылыш, мындай карама каршылык көрүнүп жатат. Мисалы үчүн Хавьер Милей, либертариандык президент, аябай чоң жетишкендиктерге жетип атат. Инфляцияны жок кылды, карыздарын жок кылды, мамлекеттик профицитке жетти бюджетте. Аябай баягы укмуш кетип атат. Сингапурдай кылып атат, ошол Аргентинаны. Анан оппоненттери аны жамандап атышат, шилтеп атышат. Оппоненттер бүт солчул да, баягы коммунизм курабыз, социализм курабыз дегендер. Анан дүйнө жүзүндө ошол нерсе болуп атат. Азыр социалдык интернационал бар, коммунисттик интернационал. Солчул ушундай политиктер, алар глобализацияны уюштурушат. Алар ошол дүйнөнү аралаштырабыз, бүт элдерди бириктиребиз деген ою бар. Коммунизм курабыз, бүт байларды кууратабыз, жеке менчикти жокко чыгарабыз деп ушундай чоң глобалдык ишти жумуштар жасап атышат. Ошолордо миграцияны уюштурган, мисалы үчүн террористтик кыймылдарды алар уюштурган оңчул партияларды, оңчул кыймылдарды, политикалык күчтөрдү жыгабыз депчи бүт өлкөлөрдө. Анан бүгүнкү Vogue деп коет, баягы Американын феминисттер, тияк бияк туура эмес иштери ошо бүт баары ошо менен байланыштуу. Анан оңчулдар болсо бизнес кылабыз, үй бүлө, классикалык үй бүлөлүк мындай баалуулуктарды туу көтөрөбүз. Ушундай ар бир улут өзүнүн жеринде, өзүнүн мамлекетинде өнүгөт, соода алакасын күчөтөбүз, бизнеске мындай эркин бизнести жасаганга жардам беребиз жана ошол жеке менчикти коргойбуз деген ушундай адамдар да. Ушул эки күч аябай чабышып бири менен күрөшүп атат. Анан бүгүнкү күнү айтылып жатат. Бириккен Улуттар уюмун жана евро биримдикти солчулдар басып алды дейт. Жана АКШдагы демократиялык партия солчулдар да. Дал ошондой эле, мисалы үчүн Орусиядан эң мына либералдык оппозициясын солчулдар басып алды дейт. Оңчулдар болсо азыркы Орусиянын өкмөтү, Кытай кандай таң калыштуу болбосо да, анткени Кытай деген бул коммунисттер да, бирок кытайлык коммунисттер толугу менен дүйнөлүк солчулдар интернационалына каршы чыгып атат. Анан ушул Япония, Түштүк Корея, АКШнын жарымы республикалык партиясы, ошо улутчулдук кыймылдар Европанын ичиндеги, анан Сингапур ошол эле бүт оңчулдар болуп атат. Аргентина ошол эле, Парагвай, калгандардын баары Түштүк Америка. Анан эң чоң солчулдардын партиялары Африкада болуп атат. Анан көп учурда Африканын кедейчилигинин эң негизги себеби дейт, анткени Африкада өкмөттөрүндө бүт солчулдар отурат дейт. Анан алар деген жеке менчикке терс карашат. Ошол солчулдардын бир жаман жери, алар деген байыганга жол бербейт. Байыганга жол берсе эл эч ким иштебей коет да. Анткени иштесең эмнеге иштешиң керек? Өкмөт иштесин, мамлекет төлөп берет, биз болсо жыргап ойноп жүрө беребиз деп. Анткени иштеген адамдын байлыгын тартып алып, мамлекет кайра кедейлерге берет деп. Ошондой идеология менен эч ким иштебейт да. Ошентип Африка өнүкпөй жатат. Африкада кээ бир мамлекеттер, ошол эле Гана, ошол эле мисалы үчүн Буркина Фасо, башка мамлекеттер оңчул тарапка кетип атышат, азыр өзгөрүп кетип атышат. Анан Ботсвана мисалы үчүн оңчул тарапка кетип туруп тез байып кетти аябай. Ошондой мисалдар болуп атат да. Оңчул тараптар болсо жеке менчик, эркин ишкердик, эркин экономика, ошол ар бир адамдын укуктарын коргоо жана албетте ар бир адамга мүмкүнчүлүктөр түзүү. Эгерде эмгектенсе, иштеген иштейт, иштебеген кедей калат деген ушундай система да. Анан ошол система Африканын ага тандаган өлкөлөрүн бай кылып атат. Ошол системалардын күрөшү болуп атат дүйнөдө тургандар. Ошон үчүн бүт азыр дүйнөдөгү согуштар да, ушундай тирештер да ошол 4-5 ушундай идеологиянын тирешинен келип чыгып атат да. Сиздерде кандай ойлор бар? Комментарийлерге жазгыла. Сиздер менен Искендер Шашев болду, саясаттануучу экономист, бизнес пландоо боюнча эксперт. Силерге бизнес план керек болсо, ошо бизнесиңерди дагы өстүрөм десеңер, кредит алам десеңер, инвестиция тартам десеңер, же болбосо стартапты өстүрөм десеңер, базарды изилдеп бергиле десеңер, бизге карасаңар болот. Биз бизнес план ТО жазабыз, базарларды изилдөөлөрдү өткөрөбүз. Керек болсо мындай автобиографиялык китептерди да жазабыз, эгерде өзүңөргө мындай автобиография керек болсо. Ушундай бүт иштер жасайбыз, интеллектуалдык. Сиздерге керек болсо видео астына сүрөттөмөдө телефон бар, WhatsApp бар, ошол жерге жазгыла. Биз сонун кылып туруп ошол документтердин түрүн сиздерге жазып беребиз. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.